урматтуу төрага. Сиздин айтканыңызда чындык бар. Бирок мындай болуп атат да. Министрликти бул жерден шайлап атсак дагы суроо бербей кетиргиле дейсиңер. Ушул жердеги эле суроолорду бергиле дейсиңер. Биз кабинеттерине барсак бул кишилер бизди кабыл албайт. Сүйлөшкөндөр таптакыр башкача биз менен. Мына азыр деле күлүп жылмайып отурбайбы мынакей. Мына Нурдан Көмөлович мынакей отурат. Анан кийин биз ушул жерде биз эл өкүлүбүз. Разный вопросторду алгыла дейсиңер. Мындай биз эл үчүн бир нерсе кылабызбы же ушул жерде добуш берип эле кнопканы басып эле отура беребизби? Мисалы мектептердин немелери крышалары кулуп атат. Нурдан мырза, мен сиздин ордуңузда болсом мынтип күлүп отурмак эмесмин. Менин көзөмөлүмдө болсо ошол нерселерчи. Биз эл өкүлүбүз, биз берки тараптабыз. Урматтуу төрага. Булардын аркы тарапта бул оюн ушундай, бул мамлекеттин неме структурасы ушундай. Биз буларга суроо берип туруп, ошол суроолорду алышыбыз керек жобузда. Антпесек мектептерибиз кулаган боюнча кулай берет. Мен түшүнүп атам, биз, конечно, ошол жердеги эле суроону беришибиз керек. Бирок башка дагы возможность бербей атпайсыңарбы? Комитетке деле бардым менчи. Комитетке деле бардым, ал жериңерге деле бардым. Ал жерде деле ушундай эле төрагалар менен урушуп кете жаздайм. Мындай, коллегалар, акыл үйрөткөн болбойм, бирок биз эл өкүлүбүз, унутпагыла эч качан. Рахмат.